баардык эле үйлөрдө ошо сайман сайган улуттук колоритте чагылдырылган буюмдар көбүнчө колдонулуп келе атат да. Анан эмеси менен өзгөчөлөнөт, эмеси менен баалуу. Бул мен сайып аткан сайма унутта калып бараткан саймалардын бири. Эми сайман түрлөрү көп да. Анан бул сайманын аты көптүрмө деп аталат. Көптүрмө сайма. Муну тиги апаларыбыз илгери сайышчу экен. Азыр ушул сайманы сайып аткан аз да. Мына биздин айылда ушул сайманы сайып аткан мен элемин да. Көп эле мына ушул айылда эле жашап атам да. Анан үйрөтөйүн деп бир канча келинге аракет кылдым. Анан үйрөнө албай коюшту да, аракет кылбай коюшту. Анан мен ушул сайманы эми элдер апасынан үйрөнөт экен, мен кызыман үйрөндүм да. Кызым сиңдимен үйрөнүп келген. Кызым Бишкекке барып 7-классында жибердим кызымды. Сиңдиме үйрөнүп кел деп. Ал кезде ушул сайманы эмнегедир шаарда көп сайышты да. Анан барып үйрөнүп келчи деп анан жибергем. Ушул негизи өзүм түймө, андан баарын түйөм. Анан ушул саймага кызыктым дагы, анан кызымды жибердим. Өзүм мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Себеби мектепте иштедим, анын үстүнө атам дагы 42 жыл мектепте мугалим, начальник класстын мугалими болуп пенсияга чыккан киши болчу, кичине оорукчал болуп калган. Анан кийин мен бара алган жокмун, ошо кызымды жиберип, анан кызым үйрөнүп келди. 7-класстан жайында барып үйрөндү, 8-класстан барып дагы жайында үйрөндү. А 9-класста уже толук кандуу иштеп баштады да, кыялдан иштеп баштады. Бул биздин Кочкордо кыял, анан Алтын кол деген бирикмелер бар. Ошо кыялынан баштап иштеп баштады да. Анан ал кыздан сайып атканын көрүп мен деле үйрөнүп алдым. Ал кызым дагы азыр Нарында жашайт. Ушундай менен алектенет, ал дагы кийиси менен алектенет, бирок мугалимдик кесипте иштейт. Ошол. Анан бул сайманы ушул даярдап бүткөндөн бул сувенир катары эле баягы илинет да. Бул пано. Пано дейт, бул тиги эмеге стенага илинет да. Бул сайып аткандарым бул тиги клатч деп аталат, эми чоң кошелек да. Чоң кошелек. Бул жерде эмеси бар, бастырмасы бар, аны тигем. Бул түрү бар да мындай. Бул дагы паного кирет. Тиги болсо тапочке, мунун бөлөк түрү. Бул султанка деген тапочке. Ушул боюнча айтып берсеңиз, ушул боюнча айтып берсеңиз ооба. Бул сувенир катары жазылат да. Азыркы маалда токтоп калбады тиги туристтер көп келбей калды. Азыркы тапта мен Алтын колдо иштейм. Алтын колдо иштегениме 10 чакты жылдан ашып кетти. Анан кийин бул сувенир катары жазылат. Лекалга салып бычабыз. Анан бир жагын сайма, өзүм тартам, өзүм эле саям. Анан кийин чогултканы деле өзүм да. Бул султанка деген тапочке. Өзүңүз жасайсыз, башка эч ким жардам бербейт? Жок, өзүм. Буларды анан даяр болгондон кийин каяка алып чыгасыз? Сувенир катары музейлерге бересизби же туристтер эле алып кетеби? Ооба. Алтын колго алып барып өткөрөм. Анан туристтер келип алып кетет. Ушул эмелер менен дагы мен конкурстарга катышып атам. Мына жакында эле тиги эл аралык тиги саймачылардын, кол өнөрчүлөрдүн конкурсуна катыштым. 2-нчи орунду алдым ушул сайман боюнча. Ушул иштеп атам. Көчмөндөргө да барып, ал жерден да конкурска катышкам. Ал жерден ыраазычылык кат, анан акчалай сыйлыкка ээ болдум. Негизи мектепте иштегенсиз, э? Мектепте иштегем. Мектепте иштеп 2011 жылга чейин иштедим дагы, пенсияга чыктым. Пенсияга чыгып биртке үйдө болдум. Андан кийин эле биздин бала бакчада Арузат бала бакчасы ачылып калды. Ошол бала бакчада музыкант болуп иштейм. Эми почем каласыздар?